Бишкектеги түнкү клубдун жанында транссексуалдар менен жаш жигит урушту. Бишкек шаарында жаштардын ортосунда чырчыкты. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы билдирди. 18-сентябрда түнкү саат 3:00 чамасында кайгылуу кызматкерлери Борбор калаанын көчөлөрүндө кызмат өтөп жатышкан. Ошол учурда Ретро метро түнкү клубунун жанындагы чырды көрүшкөн. Ал жакта кыздар жаш жигит менен урушуп жатышкан. Кайгылуу кызматкерлери урушуп жаткан адамдарга барганда, аларга жаш жигит жардам сурап кайрылган. Мен кыздардын бирөөнү качуу экенсиң деп эле айтып койгом деди. Ал кайгылуу кызматкерлерине жана журналисттерге чырдын себебин түшүндүрүп жатып, жыйынтыгында урушка тиешеси бар бардык жарандар милиция пунктуна жеткирилген. Жалпыга маалымдоо каражаттары чыр жаш жигит менен транссексуалдардын ортосунда чыкканын жазышты. Булак назарыңызга ийже. Индияда Кыргызстандын кош бойлуу келин менен 1 жаштагы уулу бычакталды. Индиянын Нью-Дели шаарындагы Какаджи районунда 28 жаштагы келин менен анын 1 жаштагы уулунун жансыз денеси табылды. Маркум келин Кыргызстандык экенин басылмалар билдирген. Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтар боюнча маркум Мыскал Жумабаева менен уулу Манастын денесинде бычактын бир нече изи бар. Мыскал 5 айлык кош бойлуу болчу. 20-сентябрда маркум менен күйөөсү Винай Чауханын ортосунда уруш чыккан. Алар 2 жыл мурун үй-бүлө курган. Уруштан кийин күйөөсү досуна кетип, Мыскал курбусу Матлюба Мабудусмоновага байланышып ичи ооруп жатканын айткан. Ал таанышы менен бирге маркумдун үйүнө барып, аны ооруканага жеткирген. Андан кийин уулу менен бирге үйүнө алып кеткен. Мыскал менен уулунун жансыз денеси 21-сентябрда эртең менен ошол курбусунун үйүнөн табылган. Ал бөлмөдө ашкана бычагы да бар болчу. Полициянын маалыматы боюнча окуя тууралуу маркумдун жолдошу маалымат берген. Учурда маркум менен жолуккан адамдар суракка алынып, видео камералар текшерилип жатат. Булак назарыңызга ийже. Бишкек Дели чартердик каттамы жанданды. Кыргызстандагы Манас эл аралык аэропортунан Индиянын Борбор шаары Делиге чартердик каттам жанданды. Бул тууралуу маалыматты аталган аэропорттун маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык каттамдар Air Manas авиакомпаниясы тарабынан шейшемби күндөр аткарылат. Буга чейин Air Manas авиакомпаниясы Дели шаарына 2015-18 жылдары каттамдарды аткарган. Эске сала кетсек, буга чейин жай мезгилинин ортосунан тартып өлкөгө Пакистандын жарандары массалык түрдө келе баштаган. Чет элдиктердин мындай көп агымына күн албаган коомчулук бийлик өкүлдөрүнө чек араны жабуу сунушун киргизүүгө чейин барган. Булак назарыңызга ийже. Анжелика 5 партиядан сунуш түштү. Кимисин тандоону ойлонуудамын. Ырчайым Анжелика Кайратовна шайлоого аттанып жатканын билдирди. Маалыматка ылайык ырчыга 5 партиядан сунуш түшүп жатат. Кайсы партиядан түшүп жатканы белгисиз. Булак аргументке ийже.